Кызыл суу айылынын дыйкандар үчүн күнүгө эртең мененки саат 3кө сууга кезекке туруш көнүмүш адатка айланып калган. Айдап алган эгинин көп жылдык чөбүн сугарып алайын деп күнүгө ушул жерге жаан-чачынга карабай чогулушат. Бир күндө болсо 5-6 адамдын эле үлүш жери сугарылат. Анткени суу аз. Эмне деген эл турат ушу мынакей жаандын жааганын карабай, күндүн момда эмесин карабай. Элдин баары тең айдаган жердин баары күйүп атат. Эл азыр бедесин сугара элек, мына июнь айында чөп чабалдаса бедесин сугара элекдер бар да. Мен мынакей буудай сугара элек, башы алып калды. Биринчи сугатты мынакей сугара албай отурабыз буудайдынчы. Ана могу суу Чоңгус айылынан келет, Чоңгус Коктусунан келет. Ошондо полян алат, шалба алат, оргочор алат, боз бешик алат. Анан биз алабыз кызыл суу. 5 айыл алып ошондон. Суу ошону тартып болот да бизге. Ошон үчүн бизге те баш жагына Кызыл суу айыл өкмөтүнө кызыл суунун 2000ден ашык гектар бар биякта. Ошого бир БСР куруп беришсе деген ой бар да. Жаз мезгилинде суга суу үчүн суу аябай аз болгон. Мунун себебинде Жети Көз районунда 30% көп жылдык чөп жана дан эгиндери күйүп кетти. Суунун келишине жараша болуп калды. Суу мына келип 1-июнда суу түштү. 1-июнда. 1-июнда кидет 4 куб, 3 кубтай суу түшүп ошондон бери көбөйүп отуруп, азыр 6-7 кубка жетти. Кызыл суу айылына караштуу болжол менен 3000 гектар айдоо аянты бар болсо, бүгүнкү күндө анын 500 гектарынын биринчи сугаты сугарылды. Калган 2,5 гектарына суу жете элек. Айдоо жерлердин болсо күйүп кеткенден калганын күндүн ысыгынан эртели кеч жааган жамгыр сактап турууда. Суу жылдан жылга жетишпей атат. Суунун дебити аз болгон, келгенсип дагы кеч түшүп атат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө дыйкандар чоң бир кыйынчылыкка учурап атат да. Биз азыркы күндө биринчи сугат дагы эле жүрүп атат, но бир 30% күйдү десем мен неме болгондо жаңылбайм. Дыйкандар үчүн сугат суунун талаш көйгөйү жылдан жылга өрчүп баратат. Маселеден чыгыш үчүн адистердин белгилөөсү боюнча бир гана убактылуу суу сактоочу бассейндер курулушу керек. Көчө Мурдайына да ушу проекттин үстүнөн келишти. Бул жер эң эле ылайыктуу экен. Курулуш керек деп эметип кетишти. Мына баарын жиберишебиз специалисттерин. Жерин немелерин кыртыштарын изилдеп. Жер ылайыктуу, аябай жакшы да. Бул жер бул курулуп калса аябай ушул 4 айылдын көйгөйү чечилет эле да бул суу боюнча. Жууку капчыгайын бойлоп өткөн Жууку суусуна дамба курулса, мындан чогулган суу жаз мезгилинде 7,5 гектар айдоо аянтты сугарганга жетмек. Жанагы платина деп атпайбы? Могу жерге платина салынса, жана кыш мезгилинде биз топтогон сууну как раз бизде суу керектүү учурда, сууга керектүү учурда пайдалансак, мына ошондо биз сууга сууда проблема болбойт. И дополнительно жанагы 1,5 гектарга чейин өздөштүрө турган жерлерге да суу жеткиликтүү болот эле да. Февраль, март, январь 3 айда жапса эле жетет. Жети Көз районундагы тургундарды сугат суу менен толук камсыздоо үчүн Кызыл суу, Светлая Поляна, Оргочор айылдарына 1, Жети Көз, Актөбө, Ырдык, Липинка айылдарына 1 жана Саруу, Дархан, Талап, Жеңиш айылына 1 убактылуу суу сактоочу бассейн курулушу керек. Мындан сырткары көлмөлөрдөн суу сордуруп алуу үчүн Липинка айылына 3, Актөбө айылына 2 насостук станция курулса, жалпы райондун элине сугат суу жетиштүү болот. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Күнсереп.